عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. İmam Tirmizi rivayet kılgan bu hadiste Hazreti Abdullah ibn Mas'ud aytadi. Peygamberimiz aleyhisselam aytdı deydi. Lamma deb koyuyor. Bu degen başka tilme aytkanda şeytandan bolgan lamma bu vasvasa. Alem perişteden bolgan lamma bu ilham. İlham ber dep koyuyor ошондой. Aytadi deydi. Şeytandın deydi adam balasın vasvasa kıla turgan jeri var deydi. Şeytan adamды vasvasa kılat, özünün lammasi var, ушинтип келип тийише турган жанагыдай бир чукулай турган жери бар дейт. Ошондой эле периштенин дагы өзүнүн илхамы бар дейт, пендеге бере турган. Адамга шайтан өзүнүн васвасасын кылат, ошол эле учурда периште дагы өзүнүн илхамын айтып, анын көңүлүнө салып турат дейт. فأما لمة الشيطان شيطان васвасасы кандай болот десе فإيعاد بالشر ал жамандыкты сага убада кыла берет да. Küfür kılганга, fısık kılganга, zulumduk kılganга, ошого эмне кыла берет, убада бере берет сага. Мындай кылсаң кафыр болосуң, сен мындай болот, тигиндей болосуң деп ошолор сага жакшы. Дайыма жамандыкты сага убада кылып, жамандыкты сенин көңүлүңө сала бере турган шайтан болот. Ва такзибун бил хакки, жана акыйкатты жалганга чыгарганга шайтан дайыма аракет кылат дейт. Мисалы үчүн Алла Таала жөнүндө акыйкатты, пенделердин акысын мисалы үчүн, ошондой эле мисалы үчүн бекем болгон иштер бар да, мисалы үчүн жоолуктун парз экендиги, сакалдын сүннөт экендиги, намаздын парз экендиги, пайгамбарларга ишенүү боюнча кыяматтын бар экендиги, тараздан алуу арам экендиги, сүткорлук арам экендиги, булар өзгөргүс акыйкаттар бар да. Ушул акыйкаттарды өзгөрткүсү келе бере шайтанчы. Ушундай кылып, мына кичине мындай кылып койсоң эмне болот, анан тигиндей кылып койсоң эмне болот? Карап отурсаң, барып отуруп динден таптакыр теңирден тескери кетип калат. Кээде пайгамбарчылык жөнүндө, кээде таухид жөнүндө, кээде мисалы үчүн кыямат, тозок бейиш жөнүндөгү акыйкаттарды жалганга чыгарта берет. Сен бил, сенин кулагыңа келип, көңүлүңө салып, биздеги бар акыйкатты бузганга аракет кылып аткан болсо, оюңа келип атса, демек шайтанын аракетте, мотор иштеп атат шайтандык, дыр-дырды иштеп атат деген сөз. Сага жалганга чыгаргысы келип, оюңа бузгусу келип аткан болсо дейт. Wa amma lammatul malaki alem periştenin ilhamıçı fe'iadun bil hayri al жакшылыкты сага убада кылат да. Өзүңчө эле бир иш кыла турган болсоң, ошонун жакшылыгы бардай болуп, ошонун жакшылыгын көргөндөй болуп, күткөндөй болуп, намаз окугуң келип, орзо туткуң келип, адамдарга жакшылык кылгың келип аткан болсо, демек периштенин иши аракети сага эмне жетип атат деген маселе болот. Ватастикун бил хакки жана чындыкты чын деп чыгарганга урматтуу бир туугандар эмне аракет сенде болуп баштайт да. Мисалы үчүн сен Куранда акыйкат экенин билесиң, Куранды окугуң келет, садаканы билесиң, садака бергиң келет, намаз окугуң, мечитке баргың келет, сабакка мисалы үчүн келгиң келет. Болсун шайтан канча васваса кылат. Коем бүгүн барбай эле койсоң, интернет 3 камера тартып чыгарып угуп аласың, андай кыласың дегендер бар да. Даватка чыгайын десең, эптеп муну бүтүрүп кийинки жумада чыгайын деп отуруп, кийинки жумада отуруп, 1 жылдан кийин анан дагы чыкпай каласың кеде мисалы. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, жакшылыкка үндөп, жакшылык кылгың келип аткан болсо, демек сага периштенин илхамы келип атат деген маани келип чыгат дейт. Фамен важада залика. Кимдеги ошол периштенин илхамы таап аткан болсо билсин, фальялам аннаху миналлах, бул Кудайдан болуп аткан нерсе. Анткени периштени Кудайдын буйругандыгы үчүн дейт. Фальяхмадиллаха, Кудайга мактабай, альхамдулилlah десин. Намаз окугун келип калды, дават кылгың келип калды, жакшылык кылгың келип калды, нарында мечитти жаңылап берди бир туугандарыбыз. Ошол жакшылык иш турматтуу бир тууганым. Демек, ошол адамдар жакшы кылып атса, жакшы кылганга аракет кылып атсаң, сен сүйүн, сенин периште менен контакт болуптур сенде. Периште сага келип өзүнүн аракетин өткөрүптүр деп Кудайга мактап айтсын дейт. Ва ман важадал ухра, ким тескерисин тапса, жамандык кылгысы келип, өлтүргүсү келип, ургусу келип, тепкиси келип, башка кыл урдагысы келип, ушинтип тишин кычыратып кала турган болсо дейт.
فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Daro, "A'udhu billahi mineşşeytanirracim" desin deydi. Birinçiге maqtap айтсаң, Құдай Таалам дагы саңа шүгүр айткан үчүн көбөйтүп берет. Экинчиге "A'udhu billahi mineşşeytanirracim" десең, Құдай ошол жамандыктан сени сактайт деген. Сумма qara'a, кийин Құдай Тааланын элчиси бул аятты окуду дейт. "Аш-шайтану яидукум аль-фақра" Шайтан силерге кембагалчылык вада кылат. Сен зекет бербе, сен садака бербе, кембагал болуп каласың. Зорго топтогонсуң. Эртең кыйналып каласың. Кой, андан көрө сен андай кыл, мындай кыл деп ушинтет да. Адамдар көп семирет билесиңер, анткени эртең ачка калып каласың деп, ошого нафсин кармай адамдар семирет. Семиз адамдар ыйманында бир мандем бар деген сөз. Анткени Құдай Таалам буларга азыр жебесең ачка каласың, курсаң ачып калат, жеп ал, эртең болбой калышы мүмкүн, жеп ал деп отуруп, ачкачылык менен шайтан коркуткан. Ошон үчүн бул адамдар жана кайра жегиси келип атканда, "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим" деш керек. Пайгамбар айтат го, мусулман бир чегиге, ал эми капыр 7 чегиге жет дейт да. Мына ушундай. "Аш-шайтану яидукум аль-фақра ва я'мурукум бил-фахша" жана уят нерсеге, жаман иштерге буйрук берет дейт. Индиялык аалымдардын бири айтат дейт. Шайтанды дайыма коркутат дейт. Кантип дейт, жаман нерсеге убада берип, эгерде сен ушундай иш кыла турган болсоң, анда сага проблемалар келет. Эгерде сен Кудайга тобокел кылып ушундай иш кыла турган болсоң, анда сага мисалы үчүн кембагалчылык келет, сага деген кордук келет деп ушинтип айтып баштайт дейт да. Мисалы үчүн көп адамдар эмне антет экен, эгер антет турган болсо мындай болуп калат экен. Даватка чыга турган болсоң андай иш калбай калат экен. Бала чака өзү жөндө баланы көрбөйсүн, 2 жумада бир жөн. 3 күнгө чыга турган болсоң эле балдарга ким тарбия берет деп чыга турган болуп калат да мисалы үчүн. Келин түрмөдө беймарал толук 3 жыл мисалы үчүн ага эч ким чыкпайт, күнүгө барып турат, андан кийин мындай болуп калгандан кийин үйдү ким карайт дейт, үйүң кече ким карабат деле мисалы үчүн. Же бир илимге маани бере турган болсоң, же бир жакшылык кылып бир адамга жардам бере турган болсоң, өзүң ишиң, сен ишиңге 3 жыл турган иштеке болбой эле. Бүгүн кошунага жардам бер, өзүңгө дагы бүтө турган болот мисалы үчүн. Ошон үчүн жакшылык иш кылайын дегенде эле бир нерсе келип, же адамдардын оозу менен же өзүңө келип, оюңа келип аткан болсо, бул шайтандан дароо "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим" деш керек. Жакшылык ишке илхам келип атса, анда эмне деш керек экен? "Алхамдулиллахи роббил аламин" деп айтыш биздин мойнубуздагы урматтуу бир туугандар милдет болуп эсептелер экен.